детский площадкасы бар, ошондой эле чоң парковкасы бар жерлерине города советтен өткөрө албай атат дагы, кээ бир адамдар 5 сотик, 3 сотик жерлерге города советтен өткөрүп атат. Мынчалык болбош керек шаар. Ал катылаган казганга мен макулдук берген эмесмин, мен барып токтоттум ошо катылаган казылып аткан жердин. Управанын жетекчиси сиз болуп аткандан кийин ар бир нерсе сиздин көзөмөлүңүздө болуш керек. Ошол жердеги домкомуңуз, коммуналдык ошодеги ишкерлериңиз сизге маалымат берип туруш керек. Качан катылаган казылып, элдер ызылдап Фейсбукка чыккандан кийин анан жалган деле балиги путу күйгөн тоокто болуп чуркап калат экенсиңер. Бардык ишканалар мына газ турат, архитектура, мына ушул неменин города советтин жетекчилери жалган деле алиги показухага барып туруп бардык нерсе уже мыйзам бузуп бүткөндөн кийин жалган деле барып сырттан эми көрдүк дейсиңер. Сизге суроо. Ошол жерде кече жеринде көрдүк туурабы? Жеринде көрдүк. Ошол жерге 9 этаж үй түшкөнгө сиз кандай карайсыз? Кече барып чогулушта бирге болдук, мына неме Заттарбек Абдухарович барып мен ал жерде мен паспорт столу өтүп атып көрдүм. Өзү укпадым эле. Случайно өтүп атып көрдүм. Көрүп эле замат сразу мен инспекторду чакырып, предписание, мен град советте жокмун. Предписание бер дедим кече. Анан бирге чогулуп ошол жерде предписание берип токтоттум мен курулуштучу. Азыр эми айтуучу нерсе, мисал үчүн мен азыр как строитель катары айтып кетейин. Өзү негизи бул курулуш куруу боюнча болбойт. Жок, мындай да мен процедурасын айтып коеюн. Өзү немеден чечим чыккандан кийин, жер берилгенден кийин, кызыл китеп болгондон кийин архитектурадан города советтен өтөт. Города советтен өткөндөн кийин города советтин төрагасы главный архитектор болуп саналат. Азыр сиз айтып атасыз, вице-мэрди кошуш керек. Аны кошосуңарбы, кошпойсуңарбы өзүңөр билесиңер, бирок города советти төрагасы главный архитектор ал кабинетинде отуруп эле чечип койбойт. Ал шаарды полный мына немелер специалисттер билет да. Выездной кылышы мүмкүн города советти или кабинетте отуруп билген болсо, ошо госакцысы жери дайын, частный болгондон кийин города советтен өткөндөн кийин АПУ ИТУ деген бар. Азыр агызы атызы деп калды. Атызы 300 квадратка чейин, агызы 300 квадраттан көбөйгөндөн кийин агызы болуп саналат. Агызы жасалып тура жерге. Анан процедура эмеси документтери толук эмес экен да. Документтери толук болбогондон кийин строительствону баштаса, курулушту баштаса, мыйзамсыз болуп саналат. Ал немеден кийин агыздан кийин проект чыйлет. Проекттен кийин экспертизаден өтөт. Анга чейин главный архитектор согласование кылат, анан экспертизаден өтөт. Анан кийин бизге барып, азыр газ болуп калды, мурда экотек инспекциялар. Бизден каттоодон өтөт. Анан кийин биз уруксат бергенден кийин курулуш башталат. Эми экспертизадан өткөндөн кийин курулуш башталды, курулушка уруксат дегени, бирок бизге обязательно реестрге туруш керек да. Азыркы кечеги жаран реестрге турган эмес, считается самовольный да. Ошо моментинде басып калдык азырчы. Мен сурушум Исакулов боюнча. Мынакей бул жерде мыйзам бузуу болуп турат да, ушул боюнча ошо газ ошо города советтин комиссия мүчөлөрүнө, ошол курулгандарга, ошол эле ГАСК архитектура өздөрүнүн иштерин кандай аткарды. Буларга так юридикалык баа берүү үчүн ушул Ирина Исакулова Дехканская боюнча биз шаардык эмес прокуратурага кат жөнөтөлүк. Турат мынакей мен сурашым, ушуну доош салып койсоңуз. Юридикалык баа берсе ушул боюнча biz şunu bile kalk etmeyelim. Ayıtıyoruz, kalk etmeyiz, erken bile şunda buluyoruz. Bu şu sorusunu doğru sağlık koymuş, prokuratörü verelim, hukuk kurulundan, yuridik bağ versinler, değiştirsinler.